Биздин графикти силер каяктан билесиңер? Силер биздин графикти каяктан билесиңер? Иштеп атасыңар да силер. Байке мени тартпайлы койсуң сураныч. Силер иштеп атасыңар да азыр. Ооба, биз иштеп атабыз. Жумуш учурубу? Бирок жумуш учуру. Силерде жумуш учурубу азыр? Мен соода кылып атам, мен алып атам акчага. Силер бул товардыкын берсеңер, мен покупательмин, мен товар алып атам, сертификат көрсөткүлөчү мага. Силер азыр жумуш учуруда иштеп атасыңар да, туурабы? Bizde de жумуш учуру, биз выездде жүрөбүз азыр. Биз азыр ушул одноразовый кофе, шоколад, бир баланын оюнчугу ушундайларды алып, ошого сертификат сурадык. Бул жерде эч кандай эчтеке жок. Негизи положено буга чейин мен билишимче сертификат ошол суроого сураган колдонуучу сураганга көрсөтүш керек булардын милдети боюнча. Бизде андай нерсе болгон жок. Мынакей урматтуу туугандар. Biz dagы bugün ушул боюнча, ушул видео факт менен арыз жазабыз. Мен дагы бир жолу мына сурап коеюн. Ошондо сертификат көрсөтө албайсыңар, э? Көрсөтө албайсыңарбы? Иш учурунда беле көрсөтөбүз. Жок, силерде деген мындай покупатель алып туруш үчүн товардын сертификатын сураганга көрсөтө албайсың. Мына копиясы менен туруш керек да силерде. Можно не снимать? А? Жок, иш учурунда силер иштеп атпайсыңарбы? 24 саат бою иштейсиңер. Биздин начальство андай иштебейт беле. Дагы бир жолу айтып атам. Мен таппайлы койгула, силердин сонун арыз жазабыз. Жок, жазгыла. Мына достор, ушул биздеги акыркы жанагы элдердин суроосу боюнча тартылган ушул Березка магазинде бүгүн болдук. Мынакей урматтуу туугандар, биз кечээкү Маевка айылындагы Березка дүкөнү менен мамлекеттик антимонополия кызматкеринин биринчи орун басарынын ортосундагы чатакты биз ордунан сурап көрөлү деп келдик. Магазинге кирип чыктык. Анан башта айткандай эле ошол антимонополиянын биринчи орун басары Акжолтой Тукунов айткан, мен 24 саат бою элдин кызматындамын деп. Бүгүн үйүнө келип, мына үйдөгү формасы менен кармап турабыз азыр. Акжолтой мырза, салам алейкум. Дагы бир жолу биз күндүздө барып кеттик элек, ушундай кандай болот, укук кандай деген нерсе суроолор менен. Анан азыр биз келдик, магазинге бардык, сурадык дүкөндөн. Аларда товарлар үчүн сертификаттар жок экен. Бул кандай болуш керек? Сертификат сурасак, эртең келгиле дейт. Бул сертификат тууралуу керектөөчүлөрдүн мыйзамында керектөөчүлөрдүн бурчу болуш керек. Бул бурчта деген антимонополиянын, санитарный инспекциянын бардык тийиштүү, пожарныйдын бүт бар номерлери болуш керек. Керектөөчүнүн укугу бузулса, издеп карайлабай ошол жерден керектөөчүнүн бурчунан керектүү номерди алып байланышка чыгыш керек. Алар айтып атпайбы, биз деген бухгалтериябыз кетип калган, анан тияк бияк ушундай нерселерди айтып атат да, касса жок деп айтып атат да. Аларда негизи сертификатты, мисалы булар күнү түнү иштеген магазин экен да, дүкөн экен. Сатуучунун бир укугу бузулуп кала турган болсо, ошондой сертификат сурай кала турган болсо, эртеси эртеңки күнү келгенге чейин күтүш керекпи? Жок, бул тарапта, силер барган тарапта керектөөчү катары сертификатты сурабадыңарбы? Ошол замат бериш керек. Бергенден да дагы бир жолу эскертүү. Буручта бүт сертификаттар илинип туруш керек. Папкада коюлуп, любой жаран керектөөчү оригинал эмес, копиясы ачып карап, кайсы товар качан келген, качан декларациядан өткөн, ошол жерден көрүп, анык бышыгын ушу мисал үчүн кумшекердин составы ушундай ушу сертификаттан өткөн декларациясы бар деген керектөөчү, балким ал уун эле алып келип сатып атат. Ошонун негизинде туруш керек. Эми мынакей силердин убагыңарда продуктудан сурап турсаңар, бул санэпистациядан уже арыз негизинде иш жазып, ошо менен иш кылсаңар болот. Анткени силердин укугуңар бүт жерден 100% тебеленди. Эми ошондой эле бизге караштуу антимонополия. Ошакта бир оюнчук же майлык, дагы башка нерселер болсо, ошо бизге карайт. Жок, ошол жерде мындай болду да, кечээкү сизге жасалган мамиле, сиздин кызматтык күбөлүгүңүздү алып бердиби? Жок, күбөлүктү берди, иш кагаздарды берген жок. Иш кагаздарды берген жок. Сиздин ошол укугуңуз бар беле, ошол күнбү, түнбү, мындай кандайдыр бир шек болгон жерге кирип барып текшерүүгө укугуңуз бар беле өзү? Албетте, текшерүүгө эмес, түшүндүрүү иштерине антимонополиянын жетекчилери, орун басарлары, төрагасы кайсы тармакта болбосун, ушу шектүү болсо келип түшүндүрүү иштерин көрсөтүү ыкмасын кылса болот. Муну президент дагы, кабинет министринин да төрагасы катуу тапшырма берген. Биз ал жерге барып туруп баарын
түшүндүрүп айттык. Биз фиксировать этип бааларды эле жазып кетебиз. Өтө кумшекер 100 сомдон экен, суумай 198 200 сомдон экен. Бардык жерде кумшекер 85 82 болуп атат. А буларда 100 сомдон, суумай дагы 130тан, эң ылдый 130тан 135тен өйдө. Булардыкы бүт бар ылгый. Бул маалымат сизге эл тарабынан түштүбү же? Албетте эл тарабынан түштү. Эл тарабынан түшүп, жана антимонополиянын төрагасынын тапшырмасы боюнча суббота күнү ошондо иштерди кылып койгула деп өтүнгөн. Бул дагы бүт азыр Кыргызстан боюнча антимонополиянын кызматкерлери ошо керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатында жана бааларды үстөккө босто кошкон дүкөндүн кожоюндары менен примитивный иштеп коет, түшүндүрүү иштери болуп жатат. Ошонун ичинде дарыкана бар экен. Биз алардан жанагы сактоого уруксат кагазын сурадык да. Биз эми аяка чейин кирген жокпуз. Сактоого уруксат кагазын сурадык. Ал дарыкананын дагы ошондой сактоого уруксат кагазы жок экен, көрсөткөн жок бизге. Жок деди. Бул болсо түзмө-түз саламаттык министрлигине кайрыласыңар. А жерде деген ДЛС деген бар, департамент лекарственных средств. Аякта да өтө чоң орой мыйзамдар бузулуу. Ар бир дарынын өзүнүн ордулары болуш керек. Хала муздаткычтын ичинде бул дары да бат бузулуп кетсе эртең киши алат, ошондой ыкмалар болуш керек. Мунун ичинде аптеканын өзү эле турушу мыйзамсыз. Рахмат Акжолтой мырза. Сиздин дагы тынчыңызды алганыбызга кечирим сурайбыз. Саламатта калыңыздар. Мына урматтуу туугандар, биз бул көрсөтүүнү ушу менен аягына чыгарабыз. Себеби биз элге анык бышыгын гана жеткизип коелу деген максатта бүгүнкү көрсөтүүбүздү сиздерге чыгардык.